чоң салам. Бул мобилдик ышкыруу көрсөтүүсү жана анын алып баруучусу Эржан Мендикулов. А бүгүн бизде болсо конокто Актилек Акылбек уулу жана Иса Нурбаев. Албетте кол чабуу арасында. Жана биз азыркы учурда рекламага токтоло кетпесек болбос. Себеп дегенде биздин демөөрчүбүз, эң башкы демөөрчүбүз мыкты деңгээлдеги вайп. Ошондуктан вайпты көтөрөбүз да кол чабуулар. Анысы биз көрсөтүүбүздү баштар алдында айта кетейин, оюндун шартын. Силер артисттерге жолугушкан компанияларга чаласыңар. Так. Ошондо азыр кимден биринчи баштайбыз? Чалып эмне кыласыз? Чалганда силер бул жерде акылсыз сөздөр болот, айкалыштар. Ошолор менен сиздер кошуп кетишиңер керек болот. Ошол сүйлөшүп аткан кездечи. Түшүндүңбү? Анан өсө кол чабуулар. Анан өсө ким биринчи баштайт? Кандай кылабыз? Раз, два, три. Раз, два. Болойм, күлөсүң. Раз, два. Демек Иса баштайт, Жок, Актилек сен баштайсың. Жеңилген баштайт. Ошондой эле аны бул жерде акылсыз айкалыш сөздөр бар. Сен Иса өткүзүп турасың. Эң кызыктуу жерине келгенде өткүзөбүз. Аны сен азыркы учурда Dolce Vita'га чаласың. Dolce Vita чалып сен чоң туулган күн өткүзөсүң. Dolce Vita ресторанга? Ресторанга чаласың. Тематикасы ошондой болот. Так. Демек, бул жактан чыккан сөздөрдү мен өткөзүп турам. Ушул сөздөрдү курап, бул сүйлөш керек, туурабы? Албетте. Кеткен. Эмесе? Даярбызбы? Кол чаап коелучу. Кол чаап. Так, Dolce Vita'га чалып атабыз. Громкостьке коюшубуз керек. Кандай гана? Мобилдик ышкыруу дейм. Здравствуйте. Саламатсызбы? Саламаттарбы? Жеке биз туулган күнгө заказ берели деп чалып аттык эле. Качанкыга? Менин качанкыга? Так, бир апрелдин 15-ине го дейм. Угодо? Заказ берсек болотпу? Клубка, сиздерге же ресторанга? Жо, Dolce Vita ресторанына бизге. Менин атым Ален, фамилиям Делон. Ошону жазып коесуз да, баягы адашып кетпесинчи. Азыр заказ берип коюйн атасыздарбы? Апрелге жакын заказ кылсаңыздар эле болот? Жок, просто ага аябагана көп даярдык болуш керек, өтө чоң болуш керек болуп атат да. Анан ошого аябагана көп даярданып. Сиз шаарда элесизби? Жок, мен шаарда эмесмин да, мен Баткенден чалып аткам да. Ушул номерге WhatsAppка жазып койсоңуздар бизге. Сиздерге менюна жөнөтөбүз, менюга карап ошол жерден дагы заказ алабыз. Силердин менюңарда тиги манты, самса, анан же ширин күрүч дегендер барбы? Жок, кечирип коесуздар. Бизде мантылар барбы? Бухарская кухня барбы? Эжеке, сиздин атыңыз ким эле? Асел. Асел, өткөндө дагы бир жолу ушул номерге чалсам, өчүрчү үнүңдү деп өчүрүп койду да телефонуңа арачан, ошого кайра чала берсек болотпу? Башка бир алып койсо керек да телефонду, кечирип коесуздар. Александр Сергеевич Пушкин дейби, эмне дейт? Ошентип эле өчүрүп койду да өчүрчү үнүңдү, анан таң калып кайра башынан дагы бир чалып көрөйүнчү деп. Өзү негизи мен жакында шаарга барам да, бир 3 күндүн аралыгында, анан өтө аябагана чоң туулган күн өткөзгөнгө байланыштуу мындай Атабековду дагы, Мирбек Атабековду дагы чакырайын деп атам да. Ошого баягы аппаратура мындай чоң элеби, ал келип ырдап дегендей. Ооба. Темир ал келип, ал Мирбек Атабековду деле чакырсаңыз болот. Баягы драйдер деген бир нерсеси бар экен го, ошол жакшы болсо анан барып ырдайм, тиги бу дейт да. Анан примерно эчке бир канча кетип калат акчачы? Сиздер бизге WhatsApp'тан жазсаңыздар, менюны жөнөтөбүз, менюга карап. Эчке мындай только жазыш керек, мындай чалып. Мен просто WhatsApp бар, бирок мындай жазыш кыйын болуп атат да. Алло. Азыр 2 мүнөткө чаламын кайра. Ай, хорошо. Кол чабуулар. Мен билем азырчы.
точно мага чалбайт да. Баткендин что-то бир нерсе чалып атат. Жок, сен акырында Мирбек Атабековду ырдатам дегени жана карап күлүп атып. Албетте, Актилек азаматсың. Албетте, Актилекке бир кол чалып койбойлубу? Актилек азаматсың. Биз болсо кийинки Иса Нурбаевга бериле турган. Азыр мен Dolce Vita'нын админден просто кечирим сурап коюнчу. Аны эмесе, кайрылуу Dolce Vita'нын рестораны. Dolce Vita рестораны сиздерге чоң рахмат. Муну билген жоксуздар тамаша экен. Бирок билгенде нол солуш десиңер да точно. Dolce Vita'га бир кол чалып. Эми бизде Иса Нурбаев саат. Мен кимге чалам? Сен Нурмат Садыровго чаласың. Опа. Албетте, Нурмат. Жок, Нурмат Садыровго эмес, сен Садыров Нурматка чаласың. Садыров Нурматка чаласың анда. Албетте. Ал жерде сен кандай десем, продюсер болосуң, сен тематикаң. Продюсер, атым бир концертке чакырасың. Атыңы ал жактан көрөбүз, ойлонуштурабыз. Албай атат го. Азыр алып калат. Алып калаттыр. Буйрса. Тойдо. Антрак болсун алат. Сен өтө чоң продюсерсиң. Өтө чоң. Организатор десин, бул. Организатор. Уюштуруучу. Сен ушун кайсыл жерден концерт өткөзөт бул? Сен Баткенде өткөзөйүн. Баткенде. Баткенде өткөзөйүн. Жок, Баткендиктер капа болуп калбасын ушун. Жалалабаттан өткөзбөйсүң. Бир кыз кечирим сурап койду го менен. Абонент. Да бир чалып көрөйүнчү. Да бир чалып көрөйүн. Болбосо башка ырчыга чалабыз, Башка. Сен башка кайсыл ырчыны көрөсүң? Кимге чалсаң? Так, бул Омарга чалат. Жатабековго чалат. Омар байке чалбайлы. Омар. Жакшы вариант. Нурмат байке. Эгер көрүп аткан болсоңуз, албай койсоңуз, кийинчерээк сүйлөшөбүз. Алып кое бергениңиз негизи жакшы болот му көз? Концертке чакырып акчасын бербей койгон. Концертке чакырып атпайбы, акчасын берип? Данияр Эрматовго чалайлы өзү. Данияр Эрматов. Данияр Эрматовго чалалы. Жакында эле макул албады. Нурмат байкен менин билишим боюнча 5 энеси бар экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Тилекке каршы бизде Нурмат Садыров албай калды, бирок биз Данияр Эрматовго чалганга аракет жасап көрөбүз. Данияр Эрматовго чалып атабыз. Түшүп калган болсо Даниярдын шоору. Алло. Да. Саламатсызбы? Данияр Эрматовдун кимсиз? Менеджер. Өзүнүн номерин бере аласызбы? Өзүнүн номери берилбейт, эмне үчүн чаласыз? Мен Нур телеканалдан чалып эле. Мен менен сүйлөшөсүңөр да, өзү менен сүйлөшпөйсүң, эмне үчүн? Жок, бул өзү менен сүйлөшө турган проект болчу да. Бере албайсызбы? Макул, анда сиз менен эле сүйлөшө берели анда. Менин атым Айым, фамилиям Мырза. Биз концерт боюнча сүйлөшөлү дегенбиз, негизинен Баткенде өткөзөлү дегенбиз да. Анан Баткенде Козу аттуу концерт коелу дегенбиз. Эмне аттуу? Козу. Негизинен ал жакка барышка себеп болгон, ал жактын Баткендин стоматологу бар экен. Ошол стоматолог байке айткан болчу. Ырчыларга чалбайсыңбы депчи. Анан макул болуп, кийин ал менен байланышкандан кийин Шевченко да барат экен да Баткенге. Жакындачы. Тамашаттар окшойт да менимче. Жок, эже мен Жок, чын айтып атам, Шевченко да барат экен, аны эл топтолот экен, аны ырдаганга ырчылар керек болуп атпайбы? Жок, эже, чын айтып атам. Данияр насип бір ырдап бериш керек болчу. Жок, тамаша эмес эже. Эме жок, Эрматов Нурлан Эрматов. Ошол ырдаш керек болчу да, жанагы. Жок, шутка эмес эже, мен көлгө жалгыз келдим деп ырдаш керек болчу да. Эже, түшүнбөй калдыңыз, Козу концертке барыш керек болчу, стоматолог байке айтты. Алло. Ошондо калып кетти? Мен атым айттым го, атым Мырза, фамилиям Айым. Числосу 12 апрелде барыш керек болчу. 12 апрелде? Ошого канча болуп калат акчасы, эжеке? Козу концертке билбейм, канча болуп
биз эми акчасын жана козу менен эсептешели дегенбиз да, ошон үчүн козу концерт болуп аткан. Жанагы бир 2 балалуу козусу менен кой бар да, ошону берели дегенбиз да. Хорошо, биз ал 2 коз болбойгон көрүп. Анда макул бир эчки дагы бар, кошуп берели. Хорошо, эчки, коён. Жок, эже коён жок биз. Жок, эже кечиресиз. Сизде чалып тынчалган Иса Нурбаев, бул мобилдик Кол чалуулар. мобилдик ишкыруу теле берүүсүндө тамаша торгоо Данияр Эрматов салмакчы элек. Ошого сиз түшүп калдыңыз, кап этпейсиз эжеке. Атын сурап. Атыңыз ким? Атыңыз. Бурул эжеке. Бар болуңуз, жакын арада көзүм маегиз YouTube'га чыгат го дейм. Макул, жакшы туруңуз, болуптур. Макул. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, көргөнүңүздөр эле Данияр Эрматовдун менеджери Бурул аттуу айым экен. Кандай десек, тамашага бай экен десек да болот. Иса, сен дагы азаматсың. Дагы бир нерсе, 2 кой берели дедим козусу менен. Ал болбой калат, коюн дагы билесиздер, айтпай түшүнбөй калдым. Мына көргөнүңүздөрдөй эле Актилек жана Акылбек, Актилек Бул жанагындай Данияр Насип дегенде болуп калды. Данияр Насип дегенде болуп калды. Актилек Акылбеков жана Иса Нурбаевдин ошол мобилдик ишкыруу көрсөтүүсүндө көрдүңүздөр. Азыр мындай кылбайлы, мындай. Орусча айтканда нечесине болуп калды. Сен дагы бирөөгө чалбайсың. Биз сөз айтып турабыз. Аракет кылып көрөлү. Да, бир ырчын. Сага азыр экөөбүз эле чала беребиз. Ооба да, мында чалабыз. Азыр ушул кол чалуулар. Бүгүн бул алпарчы болуп калып рултет да. Алып баруучун деле ордуна коебуз. Бактияр Токтор буй-буйга чаласызбы? Болор. Ооба, Токтор болбойга. Бүгүн Баткенден алысташпай калыппыз. Макул, эми анда Баткенбиз, анда Жалалбатка барабыз. KJ Элмуратка чаласың. KJ Элмурат. Болот. KJ Элмурат. Жарайт. Чалып берсең? KJ Элмурат. Менде болуш керек. Менде номер болуш керек. KJ Элмурат байкеге чалабыз. Сен номериң анда болуп калды, анан. Жок, оода, номер бар болуп калат. Анда бул менен чаласыз. Мени тойго чакырасың. Ал жакта аз эле адам болот. Бирок биз жанагындай сөздөр эмес, биз мындай кыймыл аракет менен көрсөтүп турабыз көз. Эмнени кошуп айтып жарайт. Макулбу? Жарайт. Мында кылганда бул жанагы коён. 2. Коён. Калаң менен чала бер. Бир болуш керек, бир менен чала бер. Дайым бир дебиз го. 2. Көрөбүз анда. Ким болчу эле бул? KJ Элмурат. KJ. Болбой калды. Бир менен чала. Бир менен экен. Сен атың, токто. Сен атың Майкл, фамилияң Тайсон. Жок. Сен атың Майкл, фамилияң болсо Мендикулов. Джей. Майкл Джей. Майкл Джей. Пешенеңиз бар экен. Пешенеңиз точно бар экен да. Макул, бүгүн эле сүйлөштүм эле өз негиз. Телефон өчүп коюптур. Мирбек Атабековго чалабыз. Мирбек Атабеков. Мен чалып берейин. Мирбек Атабеков. Макул жарайт. Атабеков Мирбек. Атабеков Мирбек. Атабеков Нурлан да. Dur, 5 gün. Так. Бул эгерде өзү болбой калса, уланып кетебиз, оюн шартын бузбай. Майкл Джей. Майкл Джей. Сен Анталияга чакырасың. Хорошо? Анталияга. Биринчи өзүнүн номерин сура. Жүрөктөр катуу уруп баштайт экен чалып атканда. Сез алып баруусулардын көбүсү алганда
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабековго телефонду берип коесузбу дейсиз? Аткарып көрөлү. Бирок мен да пешинен бар окшойт. Жооп бербей жатат. Демек, Арсенге чалып көрөлү, Арсен Байкеге. Бет. Мунусун мен даярдап берейин. Арсен. Ошо Эржанга бир кол чаап коюп Иши жүрүшүп кетсин. Иши жүрүшүп кетсин. Булар мен билип калган го дейм, өтө катуу тамашага салышат деп коркушуп атат го дейм. Кимге чалтасыз? Өтө жумшак тамашага салып көрчү. Алло, ассаламу алейкум. Арсен Байке, сизби? Мен Майкл Джей болом. Жакында биз концерт өткөзөлү дегенбиз, негизичи Анталияда. Анан ошол жака сизди чакыралы дегенбиз, сыйлуу конок катары. Жок, биз организация Medication Company'ден сизге чалып жаткан кезибиз азыркы учурда. Мен Майкл Джей. Анталия. Жок, радиода иштеген ондо жакшы болмок эле негизи. Түшүнбөдүм. Майкл Джей. Майкл Джей. Негизи Анталия жакта чоңойгом, жаштырманчы. Ошо сизди Кыргызстандын эң жакшы ырчыларынын бири катары көрөбүз. Ошондуктан биз чакыралы деп чечкенбиз сиздичи. Өтө чоң масштабный концерт болот, буюрса. Коен атабыз дегендей. Бизге Казакстан жылдыздары да келет, 91 дагы Айкын келет, буюрса. Medication Company бул кандай десем, медицинский тармактан биз элдерге жакшы жактарды көрсөтөбүз дегенбиз. Ошондой эле ал жерде сиз деле келип берсеңиз, биз абдан кубанычка калмакпыз. Еще у вас я сам хотел спросить, да, как бы, сиз жанакы жакын эле чыгарган Мен көлгө жалгыз келдим деген ырыңыз менен дагы чыгып берсеңиз, өтө жакшы болмок эле. Жаны сиз ырдайсызбы? Хорошо, давай. Макул. Сөздөр жок болуп калганына байланыштуу. Жок, негизи бир эле суроо, кандай экен сүйлөшкөн? Өтө сонун экен. Мындан соң биз жок. Албетте, Актилек Акылбек жана Иса Нурбаев бүгүнкү күндө өтө сонун жакшы деңгээлди көрсөттү. Кол чабуулар Иса менен Актилекке. Рахмат. Арсенге дагы чоң салам, Майкл Джейден. What's up for everyone? Анталия жакта чоң. Анталиядан сизге чоң салам. Ушуну менен биздин көрсөтүүбүз өз соңуна жетип келди. Силерге дагы келип бергениңерге чоң рахмат. Ошондуктан бир гана мобилдик ышкыруу көрсөтүүсү менен бирге болуңуздар. Görüşkünçe.